Президент Алмазбек Атамбаев эмгек эргүүсүнө чыкты. Кайра качан ишке чыгары айтылган эмес. Анын алдында өлкө башчы акын жазуучу жана чыгыш таануучу Брантой Бедюровду кабыл алды. Алтай Республикасынын эл жазуучусу Бедюров Кыргызстанга жакын деле өткөн Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форумуна катышуу үчүн келген. Президент менен жолугушууда кыргыздар менен Алтай элинин тили, маданияты жана тарыхы окшоштугун эске алуу менен маданий гуманитардык тармактагы байланыштарды мындан ары активдештирүү керектигин белгилеген. Ошондой эле Алтай цивилизациясы идеясын алга жылдыруу боюнча биргелешкен пландарды талкуулашты. Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын сатып алуудан баш тартты. Биздин өлкө кошуна мамлекетке 500 миллион киловатт саат электр кубатын сунуштаган, бирок Казакстан өзүндө электр энергия жетиштүү экенин айтып, макул болгон эмес. Электр станциялар ишканасынын маалыматына караганда, Кыргызстанда сонун ашыкча көлөмү 1,5 миллиард киловатт саат электр кубатын өндүрүп чыгууга жетет. Мындан улам Өзбекстан менен Казакстанга сатуу боюнча сүйлөшүүлөр башталган. Расмий Ташкент менен көпкө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кошуналар эксенттен алууга макул болушкан. Ал эми Казакстан менен келишим түзүү аракетти ийгиликсиз аяктаган. Чехиялык Liglas Trading компаниясынын жогорку нарын каскадын курууга каражаты бар. Чет элдик ишкананын кожоюну Михаил Смелик интернет аркылуу билдирүү жасады. Инвестордун айтымында компания буга чейин бир нече өлкөлөрдө өнөктөштөрү менен жалпысынан 2 миллиард долларга жеткен 1 гигаватт кубаттуулукта долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырган. Эми Liglas Trading Кыргызстан менен түзгөн келишимин аткарууга кудурети жетерин тасыкташ үчүн жакынкы күндөрү өлкөнүн Россиялык Русгидро ишканасына болгон 37 миллион доллар карызын төлөп бериши керек. Эскерте кетсек, Кыргызстанда ГЭС куруу боюнча тендерди утуп алган компания курулуш үчүн каражаты жана тажрыйбасы жетишсиз деген кабарлар бир катар маалымат каражаттарында жарыяланган. Бишкек шаарындагы Калыга Киев көчөсүнүн бир бөлүгү түтүктөрдү алмаштыруу иштерине байланыштуу жабылат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Аталган жолдун Киев көчөсүнөн Токтогул көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылып, түтүктөрдү оңдоо иштери 27-июлдан 22-сентябрга чейин созулат. Шаардык муниципалитет жарандардан катамды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Борбор калаада Кыргызстандагы диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу боюнча кереге кеңеш болду. Бул туурасында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан кабарлашты. Андан сырткары Кыргызстанда дин тутуу жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп, кийинки кароосу 2017-жылдын күз айларына калтырылган. Аталган документке пикирин билдирген эксперттер буга чейин анын ичинде аксаган нормалар бар экендигин, бир катар жерлерин кайра иштеп чыгуу зарылдыгын айтышкан. Кыргыз Республикасында кургак учукту тез аныктоо жана өз убагында дарылоого багытталган кургак учукту көзөмөлдөө чөйрөсүндө инновациялык технологиялар темасына тегерек стол өткөрүлдү. Жыйында кургак учукту көзөмөлдөө чөйрөсүндө заманбап санарип технологияларды колдонуунун тажрыйбасы, кургак учукту диагностикалоо үчүн биологиялык материалдарды транспорттоонун инновациялык модели көрсөтүлдү. Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык эксперттердин тажрыйба алмашуусу болуп өттү. Борбор калаада Замандаш саясий партиясынын жыйыны болуп өттү. Алгач жүргүзгөн иштери тууралуу маалымат берилди. Партиянын түптөлүшү жана келечеги туурасында лидерлери сөз сүйлөп, өлкөнүн экономикасы, айыл чарбасы, табигый кендерди пайдалануу жана башка көйгөйлөр туурасында докладдар окулду. Замандаш ассоциацияда окшойт эл жерлерге көптөгөн юридикалык жактан жардамдар берип келатышат. Дагы да беребиз. Жыйында 2017-жылдын 15-октябрында дайындалган Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоосуна Замандаш партиясынын катышуусу жөнүндө маалымат берилди. Анда партиянын мүчөлөрү жалпы жонунан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоорун билдирди. Албетте, ар бир партиянын өзүнүн амбициясы болуш керек, тирүү жана жандуу чыгабыз дегендер бар болгон, ал жетекчиликтин ичинде да болгон. Бирок эми азыр мына Боршайкомго 37 адам катталган экен. Саясий акыбалды эске алуу менен Сооронбай Шарипович талапкерлер эң татыктуу жана азыркы кезде талапка жооп бере турган талапкер катары тандап алдык. Учурда Замандаш саясий партиясында көпчүлүгү жаштар болгондуктан азырынча бийликке умтулбастан туруп эле коомчулукка пайда келтирсек дешет. Саламат Кален кызы, Жээнбек Сагыналиев, Аян жаңылыктары.
Белгилүү футболчу Барсанын чабуулчусу Неймар Франциялык ПСЖ командасына өтүшү толук мүмкүн. Салык чырынан бир топ сынга кабылган Роналдудан өзгөчөлөнгөн Неймар айлык акысы жана трансфердик баасы үчүн төлөнүүчү сумманы тактык менен алдын ала чечип алууну суранда. Футбол серепчилеринин көзү менен карай турган болсок, жакынкы жылдары Месси менен Роналдудан ашып түшөрүн айтып келишет. Анын трансфердик баасы 222 миллион евро деп белгиленип жаткан учур. Мынчалык көп акча коротууда франциялык клуб өкүнбөй койсо деле болот. Себеби Неймар үчүн бул сумманы башка клубтар деле төлөп бериши толук мүмкүн. Мындан сырткары Барселона өз футболчусу үчүн ай сайын 30 миллион евро сурап жатканы да белгилүү. Финляндиянын Тампере шаарында 1 август күнү жаштар арасында күрөш боюнча Азия биринчилиги старт алат. Бул мелдешке 24 комплект медал үчүн күч сынашууга Азиянын күчтүү делген өлкөлөрүнөн спортчулар келет. Биздин спортчуларыбыз медал алууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Себеби учурда 72 кг салмак астындагы Азия чемпиону Мерим Жуманазарова жана 2016 жылы дүйнө чемпиондугунда коло медалга жетишкен Айпери Медет кызы жана Назира Марсбек кызы команданын курамасын толукташты. Аталган спортчулар 3-4 август күндөрү килем үстүнө чыгышат. Казакстандык пранкер Ислам Бадругов Лос-Анджелестиктердин алдына ирландиялык мушкер Конор Макгрегордун образында чыгып тамашага салды. Пранкер белгилүү мушкерге окшошуу үчүн чачын өзгөртүп, денесине татуировканы жармаштырып алган. Макгрегордун түгөйү Лос-Анджелестин көчөлөрүн унаа менен кыдырган. Маалыматта аны көргөн тургундар сүрөткө түшүп жыргашканы айтылат. Ирландиялык мушкер көп каттаган көчөсүнө барган пранкер айланасына бир топ киши топтой алган. Көрмандар Конор менен сүрөткө түшкөнүнө ыраазы болуп сүйүнүшкөн. Биздин мындай кадамыбыз Лос-Анджелесте дегеле UFC дүйнөсүндө чоң ызы-чуу жаратты деп Ислам Бадругов видеого комментарий жазган. Ал эми чыныгы Макгрегор 26 августта Лас-Вегаста Флойд Мейвезердин күчүүсү менен беттешке даярдык көрүп жаткан чагы.